Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз азыр Дидар китепканасында турабыз. Ушул Дидарды ачкан бала менен азыр сиздер менен бир аз маек кылабыз. Сиз өзүңүздү биринчи тааныштыра кетесизби? Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Менин атым Кутман Усенов. 21 жаштамын. Бир учурда студентмин жана ошондой ишкермин. Ошондой бирге. Жана ушул Дидар китеп дүкөнүн негизиген адамдардын бирөөсүмүн, албетте муну команда менен ачканбыз. Ошол жерде эмгектенебиз. Ай, молодец. Кутман, айтсаң, муну азыр Бишкекте эле ачтыңарбы же башка региондордо дагы барбы? Бишкекте биринчи ачылды. Андан сырткары азыр Ошто, Баткенде филиалыбыз бар. Буюрса жакын арада сентябрь айына чейин Караколдо жана Нарын шаарында ачылган турат биздин филиалдарыбыз. Ошол жактан да биздин ушундай китептерди табасыздар. Кутман, айтсаң, биздин каналда ишкерликке багытталган интервьюлар, сөздөр, видеолор көп да. Ушул ишти баштаганда кандай кыйынчылыктар болду? Сенин кичинекей чоң эле китеп дүкөнүң бар экен. Муну кантип, кандай жолдор менен ачтың? Кандай кыйынчылыктар болду? Бир айтып кетесиңби? Кыйынчылык болгондо биринчиден менин оюмча эрк керек деп ойлойм. Бир аз анан албетте финанс жактан бир аз кыйынчылык болот. Ал нерсени ишкер болом деген адам өзү мындай нормалдуу көрүнүш деп билиш керек да. Анткени бул нерседен тажрыйба топтолот, андан кийин баардык ордуна келет да. Ошондуктан ишкер болом дегендер биринчиден финансыдан коркпосун, анан дагы бир башка нерсе, ошол баштаган ишин өзү контроль кыла алыш керек да, өзү башкара алыш керек. Мындайча айтканда, баардык ичиндеги маселелердин бул билиши керек да, баардык маселелеринчи. Ошондо тактык болот, анан баардыгы эле оңой болот. Коркпош керек. Өзүң студентмин дедиң, анан ишкерлик. Студент менен ишкерликти айкалыштырып алып кетүү кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп атасың? Эми ишкерлер муну билсе керек. Ишкер өзүнө убакытты алыш керек да, негизи убакытты завоевать этиш керек деп орусча айтабыз. Анын жолу оңой эле. Ишти башташ керек да, анан жумушчуларды алыш керек. Өзүнө убакытты көбүрөөк алыш керек, ошондо убакыт болот бул нерсе. Канча убакыттан бери китеп дүкөндө иштетип атасың азыр? Бул китеп дүкөндү командабыз менен 2019 жылдын 14 февралында ачтык. Андан бери 5 айдын тегерек болуп калды. Ачканда ушул өзүбүздүн агайларыбыз менен, Нуржигит агай, Надырбек Алымбеков агайларыбыз менен, Жамал Сейдахматов эжелерибиздин батасы менен ачтык. Анткени биздин ниетибиз бул жактан бир байып кетиш керек деген максатыбыз жок. Эгерде байлыкка умтулуп ачсак, анда биз башка эле бир дүкөн ачат элек. Бирок китеп өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө жакын болгондуктан ушуну ачтык. Жана Кудайга шүгүр, ушул убакытка чейин көптөгөн окурмандардын бир сүйүктүү китептерин, китеп окуу маданиятынын калыптанышына, деги эле китеп чөйрөсүнө кирүүсүнө бир себепчи боло алдык деп ойлойбуз. Абдан жакшы, абдан жакшы. Команда деп калдың да, демек китеп дүкөндү сен команда менен ачтың, ошондойбу? Ооба. Бизде командада 5-6 адам бар. Азыр алар учурда өз иштери менен, кээ биреси ошол Ошто, Баткенде филиалдарыбызды жетектейт. Негизинен баардыгыбыз азыр учурда дагы эле ушу команда болуп, дагы көптөгөн пландарды коюп атабыз астыбызга. Абдан жакшы. Бул китептерди каяктан алып атасың? Бул негизи китеп бизнеси дагы татаал да, биздин билишибизче. Китеп алуу дагы өзүнчө чоң сумманы талап кылат. Кантип бул жагын карадыңар? Китеп сатып алуу жагын? Бул жагы негизинен бизде азыр көбүнчөсү кыргыз китептери болгондуктан өзүбүздүн басмакадан чыккан китептер менен иштешебиз. Анан ал эми чет элдик китептерде болсо атайын Кыргызстанга ташыган бизде өзүбүздүн агаларыбыз бар. Ошолор аркылуу алабыз. Ал эми китептерди көп ойлошот, мындай сатып алып көп акча кетирет деп. Бирок анчалык деле бул татаал эмес. Мисалы, ушул магазиндеги китептердин жарымын же жарымынан көбүн
сатып алсак, калгандарын биз саткандан кийин акчасын беребиз да. Бул жагынан көп кыйынчылык болгон жок. Демек, эң негизгиси баштап алыш керек. Баштагандан кийин кетет. Ошентип түшүнсөк болобу? Ооба, эң негизгиси башташ керек. Баштап көрүш керек, болобу болбойбу. 1 ай же 2 ай, негизи 1 ай өзүнө испытание кылса жакшы да бизнесте. Азыр ачыгын айтканда биздин элдерде китеп окуу акыркы мезгилдерде бир аз жанданганы менен жалпы элибиз бирок китеп окубайт десек дагы болот да. Сен окурмандар, ушу көрөрмандарды китеп окууга кантип чакырасың? Кантип кеңеш бере аласың биздин көрүүчүлөргө? Эми 100 адам, 100 уктап жаткан адамды ойготуш үчүн бир эле ойго адам жетиштүү да. Ал сыяктуу караңгы бөлмөгө кирип алып эле бөлмө караңгы экен дей бербей, ал жака шам жагыш керек да. Ошондуктан бул нерсени биз пропагандалап, бул нерсени биз жайылтып беришибиз керек. Элге анткени биз жаман нерсеге үндөгөн жокпуз. Китеп окуу бул албетте акылды куштат, руханий бир байлык берет. Стресстерден арылтат. Бул нерсе жакшы нерсе, жакшы нерсе элдерге батсың болгону иштешибиз керек китеп багытында. Абдан жакшы, урматтуу көрүүчүлөр. Кутман азыр 21 жашта болгонуна карабай, ушундай китеп дүкөнүн ачып, ишкерлик дагы элибизге дагы кызмат кылып жатыптыр. Буюрса көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Кутман, айтсаң, магазинге келген клиенттер, кардарлар дейли. Магазинге келген кардарлар канча жашта көбүнчө китеп окуганы келишет, китеп алганы келишет? Канча жаштагылар? Бул нерсени да биз анализдегенбиз. Интернет аркылуу жана ошо келген окурмандар аркылуу биздин ушу анализдин жыйынтыгында 17 жаштан 30 жашка чейинки адамдар бизге 80% келет экен да. 30 жаштан өйдө 20% ошондой. 30 жаштан. Демек, көпчүлүк сатып алуучулар жаштар десек болот. Жаштар, ооба, жаштар. Биздин учурда кардарларыбыздын ошо көпчүлүк жаштар, студенттер, окуучулар, жаш ишкерлер. Абдан жакшы. Мындан башка дагы кандай иштерди кыласың же дагы айта турган эмелер барбы? Сен кантип дагы сен жөнүндө маалымат алсак болот? Кандай өнөрлөрүң бар дагы? Эми азыр учурда колубуздан келгени ушул китеп жаатында бир аз эмгектенүү болуп жатат. Анан бул китеп жаатында биз албетте номер 1 болушубуз керек. Биз ошого талпынып атабыз. Абдан жакшы. Ушул нерсенин майын чыгарган соң анан башка иштерди ойлонуштуруп көрөбүз. Мына достор, китеп дүкөнгө келип өзүңүздөргө жаккан китепти алып окууну баштайлы. Мен мурдакы видеолордо сиздерге айтканымдай, күнүнө 2-ден 3төн китепти окууну баштасак болот. Ал үчүн мен сиздерге таблицаны дагы сунуштагам. Ошол буюрса вакытка байланыштуу, шартка байланыштуу биз бул таблицабызды айткан убакытта чыгара албай калдык. Буюрса ушул дүкөнгө келип эми алып кете берсеңиздер болот. Таблицаныга кошо өзүңүздөргө бул жерге жаккан китепти алып окуй берсеңиздер болот. Окуган адам албетте эң бай адам. Өзүңүздөргө каалаган диний китептер дагы бар экен. Андан тышкары бизге өтө бүгүнкү күндө керектүү финансылык жактан деп айтсак болот. Каржы жактан деп айтсак болот. Ошол көптөгөн акчага байланыштуу китептер дагы бар экен. Бизнеске байланыштуу китептер. Келип бул жерден өзүңүздөр каалаган китепти алып кетсеңиздер болот. Урматтуу достор, китептер менен тааныштырабыз. Кылычсыз самурай деген китеп экен, өтө жакшы китеп деп көпчүлүк биздин бизнесмендер дагы сунуштаган китеп. Ийгилик бул сен деген китеп бар экен. Тонкое искусство дейт. Бул жакта Саидмурат Давлатовдун китептери бар экен. Дагы тааныштырабыз китептер менен сиздерди. Бул жакта Ойдон ойгон деген китеп бар экен. Байлыктын 10 сыры дейт. Секрет успеха дейт. Бул жакта да көптөгөн орусча китептер бар экен. Сынган кылыч романы бар экен. Муну дагы алып окуш керек, сөзсүз. Бул жакта сонун китептер бар экен, урматтуу достор.
Подсознание может все дейт. Джон Кехонда китептер бар екен. Богатый папа, бедный папа китеп бар екен. Роберт Кийосакинин инвестиции в недвижимость деген китеби бар екен. Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр дейт. Дагы кандай китептер бар? Дүйнөнү багынткан кедейлер дейт. Бул жакта бул китеп бар екен. Болор бала деген тарбиялык, балдарга тарбия берүүчү китеп бар екен. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китеп бар екен. Мына достор, өзүңүздөр келип, китеп менен достошуп, сырдашып, өзүңүздөргө, жан дүйнөңүздөргө жаккан китепти алып кетсеңиздер болот. Кошумчалай кете турган нерсе, эгерде сиз таппай жүргөн китебиңизди бул жакка келип, заказ менен алсаңыздар болот экен. Андан тышкары үйүңүздөргө доставкасы менен дагы китептер сатылат экен. Урматтуу достор, Дидар китеп дүкөнүнө келиш үчүн Акунбаева жолунда жайгашкан бул жакта музыкальный колледж бар. Ошонун эле бет маңдайында бул жерде мына Идея супермаркети дегендин эле астында Дидар китеп дүкөнү бар. Ушул жака кирип өзүңүздөр каалаган китепти алсаңыздар болот. Байланыш номерлери